Жаштар үчүн 3 кесип, миллионер болом десең, көп акча табайын десең, ушул 3 кесипке кир адашпайсың. Биринчиден IT тармагы, sun'iy интеллект асман кандай бийик болсо ошондой бийик болуп аткан учуру, көтөрүлүп аткан учуру. IT тармагы киришкен жаштар компьютерди тутамын, ITни окуймун, билемин, аракет кыламын деген жаштар эч качан адашпайт. Ушу кесипке аракет кылгыла. Мынандай техника жагы, ушу sun'iy интеллект жагы бүгүн өтө өнүгөт. Мындан кийин дагы өнүгөт. Биз мекендешим ушундай учурлар келет. Ишенесиздер, уча турган кроссовкалар чыгат. Биз кроссовкабыз менен учуп калабыз. Бул бар нерсе, илим кийинирээк. Бул пока биз жете элекпиз, бирок ушул нерсе чыгат. Биз өмүрүбүз жетпей калышы мүмкүн ушул нерсеге. Ал эми экинчиден медицина тармагы. Медик болгула, врач болгула жаштар. Врач болушка аракет кылгыла. Бул ниет, бул жерде врач болуп элди тоноп акча алыш эмес, Аллах үчүн кызмат кылыш элиме. Ак дилим менен кызмат кылыш, акыретте ушул амалы менен бейишке кириш деп ниет кылышыңар керек. Ниет өтө маанилүү да. Эгер акча үчүн эле ниет кыла турган болсоң, акча тыйын дагы таппайсың, бекер өмүрүң өткөнү калат. И акыретте дагы азапталасың. Андан көрө Аллах үчүн ниет кыл, адал иште, акча дагы келет, акыретиң дагы бейиш болот. Бул экинчи маселе. Ал эми үчүнчү жаштар кызыгып киришиңер шарт болгон, керек болгон кесип бул мекендештерим, мекенди коргоо. Бул форма кийүү. Военный болсун, бардык тармагы. Бардык тармагы. МВД, СМБ, ГКМБ, бардык тармак. Мекенди коргоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, не дейт? Түнү тахажжуд окуп, ибадат кылып, Аллах үчүн, эл жер үчүн дуа кылган. Аллахтан жалынып, эл жер үчүн дуа кылган көздөрдү тозого күйгүзбөйт. Ал эми границада душман кирбесин, элдин ичинде кыз үчүн алдын алган, чындап ак дили менен Аллах үчүн кызмат кылган жоокерлер аскерлердин көзүн тозого албайт дейт, тозок күйгүзбөйт дейт. Форма кийүү кээ бирөөлөргө жакпайт. Бул негизи сыймык, сыймыктана турган иш. Баягы жаман эл болбойт, жаман адам болот дегени сыяктуу кээ бир жамандарды пример кылып алып, бизде кээ бирөөлөр жаман көрөт да кээ бир адамдарды. Жок. Сыймыктана турган иш. Мен армияга барганмын, 1 жыл толук кызмат кылганмын, ученияларга барганмын, көп военный тармакта дагы Кудайыма шүгүр көп нерсени көргөнмүн да. Форма кийүү бул сыймык. Чындыгында бул уяла турган нерсе эмес. Ошондуктан аракет кылайлы 3 кесипке. Болгону кылганыбызда ниети туура коелу. Аллах үчүн туура ниет кылып, туура максатта кире турган болсок, ар бир жер биздин мээнетибиздин жемиши келет. Эгер ниетибиз туура эмес болсо, акыретибиз дагы азап, бул дүйнөдө дагы азап болот бизге. Ойлонойлу.